Дагы бир ирет кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн биздин куттуу студиябызга дагы өзгөчө коногубуз келип отурат. Кимде отурсаңыздар тааныштырып өтөйүн. Азыркы учурда көбүнчө окуучуларыбыз мектепти жаңы бүтүшүп, жаңы окууга тапшырып, деги эле кайсыл окууга тапшырарын билбей жатышкан болсо, мына ушул компанияга келип тапшырып, өзүнүн келечегин түптөп алса болот деп айтсак болот. Бүгүн бизде конокто GIX IT компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана жетекчиси Сулайманов Нургазы мырза келип отурат. Саламатсызбы, Нургазы мырза? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эң сонун. Келиңиз анда эң алгач эле элибиз менен амандашып, өзүңүздүн жакшы бир сөздөрүңүздү айта алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн ошол 5-каналдын Кутман таң берүүсүндө сиздер менен жолугушуп отурганыма Таңкы 5 программасынан бүгүн жолугушуп отурганыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Жана сиздер менен азыркы болуп аткан баягы Кыргызстандагы IT тармагы боюнча сиздер менен кенен бөлүшүп кеткенге даярмын. Эң сонун. Келиңиз сөз башынан болсун. Эң алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөңүз, кайсыл жердин кулуну болосуз, кайсыл жердин суусун ойноп, суусун ичип, кумун ойноп чоңойгонсуз? Менин атым Нургазы. Мен Ош областынын Ноокат районунун Кыргызат айылында туулгам. Өзүм айылда чоңойгом. 11-класска чейин айылда эле чоңоюп, андан кийин Бишкекке жогорку окуу жайга келгем. Кесибим боюнча экономистмин. Андан сырткары юристмин. Бул ошол убактагы жанагы өтө белгилүү мындай популярдуу тармактар болчу. Биз бүтүп аткан убакта ошондуктан эч ойлонбой эле экономист жана юрист кесиптерин окуп, ошону бүтүргөм. Андан кийин көп жыл мамлекеттик кызматта иштедим. Мамлекеттик кызматта 8 жыл иштедим. Өзүм кесибим боюнча экономист болуп. Ал убакта башка мамлекеттерде окуп келгенге жетиштим. Ошондой эле Японияда окудум, Кореяда окудум, Европада окуп келдим. Ошентип, бирок ошого карабастан баягы дүйнөдө болуп аткан негизги баягы өзгөрүүлөрдү байкап туруп, негизи бул келечек, бул кандай болгондо дагы бул IT тармагында экенин билип, багымдап, анан ушул тармакты өздөштүргөнгө туура келди. Ошончо жылдык тажрыйбама баягы иштеп, анан окуп, канча жыл ошол тармакты иштедим, окудум. Ошончо өмүрүм кеткенине карабай, ушул жаңы тармакты өздөштүргөнгө туура келди. Жана бул азыркы күндө, бул азыркы IT тармагында 5 жылдан бери эмгектенип келем. Бизде өзүбүздүн IT компаниябыз бар. Бул жанагы IT продуктыларды чыгарат. Ошондой эле тиркемелерди, сайттарды. Андан сырткары бизде окуу борборубуз бар, GIX деп. Бул окуу борборунда бизде азыркы күндө 1000ден ашуун балдар окуп атат. Жана 300дөн көп балабыз азыркы күндө Бишкектин ар кандай IT компанияларында иштеп эмгектенип атышат. Бизде бүткөн балдар. Өзүбүздүн эле IT компаниябызда GIX студия деп, анда өзүбүздүн эле бүткөн балдар 50ден ашык бала эмгектенип жатат. Эң сонун. Анан эмне үчүн GIX деп аталып калганын аталышы эмнени түшүндүрөт? Мейли, анда сөз башынан болсун, ошол мен ошол госслужбада иштеп жүргөндө эле, биз ошол кезде баягы IT тармагына кызыгып жүргөм. Анан башка шаарда бизде ошол кезде эч бир мындай бир жакшы IT тармагын окуткан курстар жок болчу да. Анан өзүм издеп таппай, анан ошол биз өзүбүздүн менен бир партнерим менен, досум менен өзүбүздүн курсту ачууну чечтик. Анан себеп дегенде ошол өзүбүзгө жаккан жана ошол балдарды оңой ушу IT тармагына үйрөтө турган өзүнүн максатыбыз болчу. Ошондой бир окуу борборун ачыш. Анан окуу борборун ачып, аны биз биринчи GIG-Tech деп атаганбыз. Бул баягы политех дегенден, GIG деген бул жанагы ботаник деп коет. Бул именно IT тармагында өтө баягы компьютерлерге кызыккан балдарды GIG-тер деп коет. Анан тех деген бул технология, ошентип GIG-Tech деп ошондой курс ачканбыз.
Анан ал курсту мен өзүм бүттүм. Өзүм ошол өзүдү ачып, өзүбүз бүтүп, анан баягы өзүбүз жыйынтыгын көргөндөн кийин анан буну башка бирөөлөргө да кенен таратып, кенен баягы реклама кылып, адамдарды чакырып баштадык. Анан вот жакынкы бир жыл болуп калды. Биз Geektech дегенде кичине баягы аталышы кыйын болгон үчүн азыркы күндө аны биз баягы ребрендинг деп коет. Кичине өзгөрттүк. Анан азыркы күндө аны биз Geektech эмес, Geeks деп, анан мондай логотип менен азыркы күндө иштеп жатабыз. Эң son жалпы жонунан канча убакыт болду ачылганына? Ачылганыбызга азыркы күндө 5 жыл болду. 5 жыл болду. Уже 6-чы жыл кетип атат. Ошол биз 5 жыл аралыгында биз өзүбүздүн баягы өтө көп өзгөрүүлөрдү кылдык. Биз өтө көп баягы методика боюнча иштедик. Жанагы кандай кылганда балдар тез үйрөнүп, тез жумуш таап кетет. Биздин негизги максат ошол балдарды окутуп эле коюш эмес, аларды ошол жумуш менен камсыз кылыш дагы. Себеп дегенде IT тармагында өзүңүздөр билесиздер, дипломдун кереги жок, негизинен эле. Ошол курсту бүтүп, өзү бир колунан бир нерсе келсе, баягы кандайдыр коддор жазганды билсе, ал оңой эле жумушка кирип кетет. Ал азыркы күндө даже IT тармагында диплом, жашына, эч нерсесине карабайт да. Бул негизинен ошол жумушуңду билсең эле, алар жумушка ала берет. Эң son анан 5 жыл убакыт болду дедиңиз ачылганыңыздарга. 5 жылдын ичинде жогору көп өзгөрүүлөрдү дагы айтып өттүңүз. Анан ушул кандай оорчулук жаратты? Балким кээ бир учурда окуучулар үйрөнө албай, муну таштап койгон учурлар да болдубу? Албетте болду. Биз биринчи курсубузду ачканыбызда бизде өзү баягы Android разработка деп смартфондор, Android смартфондорго тиркеме жасашты үйрөтчүбүз. Ал 9 ай болчу. Бирок 9 айда эч ким бүткөн жок. Себеп дегенде өтө кыйын болчу. Биз 9 ай биз балдарыбызды ошол башталган 9 айда эмес 1,5 жыл дегенде араң үйрөтүп бүтүргөнбүз да. Себеп дегенде баягы методика бир тарабынан жаңы болуп, анан биз билчү эмеспиз кандай кылганда балдар тез үйрөнүшүн. Ошол себептен 9 айлык курсту 1,5 жылда бүтүшкөн да. Анан биз өтө көп өзгөртүүлөр кылдык. Мисалы үчүн бизде мындай болчу да. Эмне үчүн 1,5 жылда бүтүштү? Анткени биз мындай кылчубуз. 1 ай окутуп, анан айдын аягында аларды текшерчүбүз. Эгерде алардын знаниясы, билими анчалык деңгээлде жакшы болбосо, биз аларды дагы бир жолу бекер окутуп чыкчубуз да. Ошентип отуруп, кээ бир балдар бир курсту 2 ай окушту, бир уровенде 2 ай окушту, кээ бирлер 3 ай окушту. Ошентип атып, биринчи бүтүрүүчүлөр 1,5 жыл дегенде бүтүшкөн да. Бирок жакшы жери ошол бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү 90-80% жакын алар жумушка орундашып кеткен да. Бул дагы бизге өтө чоң стимул болуп, андан кийин дагы да өзүбүздүн методикабыз боюнча иштеп, азыркы күндө өтө көп өзгөрүүлөрдү кылдык. Ошол себептен азыр эми биздеги жана бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу пайызы өтө жогору. Дагы айта кетчү нерсе, бизде мисалы үчүн эгерде курс 9 ай болсо, 7 ай болсо, 5 ай болсо, ар бир айда биз жаңы мугалим табабыз да. Анан биздин анткени ар бир айды жаңы мугалим алып барат. Андан кийин мугалимдерге дагы биздин өтө чоң талабыбыз бул, алар азыркы күндө бир IT компанияда иштеш керек. Алар практик болуш керек да. Эгерде күндүз алар иштеп келип, кечинде биздин балдарыбызды окутат да. Себеп дегенде IT өтө тездик менен өнүгүп атат. Өтө көп жаңылануулар чыгып атат. Ошол себептен биз ал жаңылууларды эгерде программабызга киргизбесек, биздин балдар бүткөндөн кийин жумушка кирбей калышы мүмкүн да. Бул күндөн күнгө баягы жаңы программалар чыгып турат. Ошол эми андан сырткары биз азыркы күндө биздин Кыргызстан боюнча 4 филиалыбыз бар. Бул Бишкекте 2 жерде бар, анан Карабалда, анан Ошто. Аз бардык жерде биз эми көбүнчө дагы эле баягы өзүбүздүн репутациябыз боюнча иштеп, репутациябызды баягы жакшыртуу боюнча иштеп келебиз. Андан эми бардык эле жерде балдар өтө жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп атышат. Көпчүлүк иштеп, азыркы күндө чоң IT компанияларда иштеп эмгектенип. Эң сонун урматтуу биздин көрүүчүлөр, кандайдыр бир ушул IT боюнча же окуу борбор боюнча суроолоруңуздар болсо, экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүүлөрдү калтырсаңыздар, түз эфирден жообун ала аласыздар деп ишенебиз. Түз бул жактан жооп бере бересиз да. Анан
Азыркы учурда канча ай окуйт? Башында 1,5 жылда араң окуп бүтүштү дедиңиз. Азыркы учурда канча убакытта окуп бүтөт? Андан бери ошол бир топ өзгөрүүлөр болду. Азыркы күндө эң узак курсубуз бул 7 ай. Андан кийин 5 айлыгы бар, 3 айлыгы бар, 2 айлык. Бирок мен айтканда бул бирок 7 ай деген курс 7 айда бүтөт деген сөз эмес. Ал өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн баягы кабыл алуу деңгээлине жараша баягы кээ бир айларды кайра окуса болот. Ошентип атып 7 айда эмес, 8-9 айда бүткөндөр бар. Андан эрте бүтсө болот. Бирок негизинен жыйынтыгы баягы биздин негизи максатыбыз алар бүткөндө бир нерсени билип бүтүш керек да. Эгерде жөн эле бүтүп калсаң, анда жумушка кире албайсың да. Албетте сен баягы бүт баарын билип өтүшүң керек да, бир айда. Анан бул өтө интенсивный курстар. Себеп дегенде баягы ошол эле экономист, юрист эгерде биз 5 жылда окуган болсок, бул IT тармагы деле ошондой эле кесип да. Bundan 1 жылга жетпеген убакытта өздөштүрүп анан иштеп кетип атышат да. Ошон үчүн бул өтө баягы интенсивдүү деп койсок болот да. Эң сонун. Анан канча ошондо сертификат бересиздерби же болбосо кандай? Негизинен биздин курстарыбыз бул Министерство билим берүү министрлигинин лицензиясы менен окутабыз. Андан кийин бизди бүткөндөргө сөзсүз түрдө сертификат берилет. 3 тилде беребиз биз: англисче, кыргызча, орус тилинде. Бул азыркы жогорку окуу жылдар берген дипломдон эч бир айырмасы жок. Бирок эми азыркы күндө мен жогоруда айткандай көп деле бул сертификатка же болбосо дипломго көңүл бурушпайт. Негизинен алган билимине. Бул жерде дагы жакшы жери бул айтынын баягы бул жерде эч кандай тааныш билиш деген жок. Өзүнүн гана аракетине жараша, өзү бир нерсени билсе жумушка алат, билбесе албайт. Эң сонун. Анан 3 тилде беребиз деп калдыңыз. Башка мамлекеттерге чыгып дагы иштегенге мүмкүнчүлүк бар да демек. Биздин ошол 5 жыл биз мен жогоруда айткандай, биз 5 жыл мурун бүттүк окууну мен жумушубузду баштаганбыз. Ошондо мисалы үчүн ошондо биринчи, экинчи пупустарыбыз ошол аларга 1-2-3 жыл болуп калды. Алар азыркы күндө бизде эмес, булар көбүнчөсү башка мамлекеттерге иштешет да. Ошол эле Америка, ошол эле там СНГ мамлекеттерине, Европага иштешет. Алар менен иштеш үчүн сөзсүз түрдө эми аларга дагы баягы бир жерде бүттүм деген сертификат болсо, бул жанагы артыкчылык берилет. Ошон үчүн биз англис тилинде да беребиз да сертификатты. Андан сырткары эми баягы канчалык деңгээлде сенин баягы тажрыйбаң өскөн сайын сага болгон баягы талап күчөйө берет. Ошентип баягы башка мамлекеттерге чыкканга дагы мүмкүнчүлүк ачыла берет да. Эң сонун. Бизге СМС билдирүүлөр келип жатат. Саламатсызбы? Менин кызым IT жактуу окусам дейт. Кыздарга болобу дейт. Албетте кыздарга өтө жакшы болот. Себеп дегенде IT тармагында өзүңүз да билгендей бул өтө баягы аралыктан дагы иштесе болот. Удаленно деп коет. Бул деген сөз мисалы үчүн бала карап жүрүп деле иштеп койсоң болот. Главное кичине тажрыйба алып алыш керек, 1 жыл, 2 жыл. Андан кийин анын көбүнчөсү эле бул аралыктан иштеп, ошол эле декрет кезинде иштесе болот. Бала карап жүрүп иштесе болот да. Бул IT тармагынын жакшы жери задание берет, ал заданияга убактысы болот. Аны сен эртең менен кыласың, түнү менен кыласың, уже эмеге маниге эмес да. Главное сен тапшырмаңды аткарышың керек. Ошон үчүн бул кыздарга өтө жакшы. Демек ошондо сиздер онлайн форматта дагы, офлайн форматта да окутасыздар? Биз онлайн форматта да окутабыз, офлайн тармакта да. Бирок негизи биз офлайнга көп багытталган да. А мен негизи аз айтып атканым, бирок ал мен кийин иштегенде деп атам. Кийин, например, бизди бүткөндөн кийин иштегенде көбүнчөсү бул аралыктан иштешет да. Ошон үчүн аялдарга өтө жакшы келет. Ал эми окуу болсо эми негизи окуганда эми онлайн бир аз кыйыныраак. Бирок аракет кылса болот. Бирок биз эми ушул көп жылдык эмебиз бар, тажрыйбабыз. Негизи бул өтө интенсивный болгон үчүн ошол онлайн окуган бир аз кыйыныраак да. Демек офлайн болуп, жанында отуруп үйрөтүп, бул ошондо гана жакшы жетишкенге жетет болуш керек. Ошондо жакшыраак болот, анан тезде үйрөнүп кетсе болот да. Эгерде онлайн болсо бир аз созулуп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде биз жанагы пандемия убагында бүт жак онлайн окутуп кетпеди. Ошондо биз онлайнда кылып көрдүк да. Пандемия убагындачы. Ошондо биз окутуп көрдүк 3-4 ай. Эмесе жыйынтыктар анча жакшы болгон жок да. Анан биз аларды кайрадан окуп чыкканга туура келген да. Ошон үчүн мындан бул тарапта дагы биздин тажрыйбабыз бар да. Ошон үчүн көбүнө биз офлайн окушуна
сунуштайбыз да. Эң сонун бизге да бир СМС билдирүү келген экен. Мен жумушка кирсем болобу деп калтырган экен. Кантип кирсем болот деп калтырганбы же мен жумушка кирсем болобу деп калтырган экен да, суроосун толук жазбай калган экен. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Жок, азыркы күндө негизи өтө баягы IT кызматкерлердин болгон талабы өтө жогору. Бул Бишкекте эле эмес, бул дүйнө жүзүндө. Күндөн күнгө бул талап өсүп атат. Мисалы үчүн мен бир эле мисал келтирип кетейин. Азыркы күндө мына баардыгыбыз билген эм банк, мисалы үчүн Optima 24, ошолордо азыр 100дөн ашык IT кызматкерлер эмгектенишет. А мындай тиркемелер, мындай сайттар күндөн күнгө көбөйүп атат. Азыр ар бир ишкана, ар бир компания өзүнүн тиркемеси же болбосо сайты болушун каалайт да. Бирок ошол IT кызматкерлердин жетишпегенинен улам алар кыла албайт азыркы күндө. Бизге дагы СМС билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы? Мен балдарымды окутайын дедим эле. Баасы канча жана канча убакыт окуйт дейт. Бул суроо бардык көрүүчүлөрүбүздү кызыктырып жатса керек, себеби баасы канча, Мен өзү жогоруда айткандай, негизи IT кызматкерлеринин айлык маянасы башка тармакка караганда бир топ жогору. Анан бизде ошол эле IT программист болуп бир жерде иштегенде бизге келип сабак беришет да. Ошон үчүн аларга дагы биз көп акча төлөшүбүзгө туура келет да. Ошон үчүн бул баягы көпчүлүгүнө бир аз кымбат болушу мүмкүн, бирок бул өтө мындай актала турган кесип да. Мисалы үчүн бизде бир айына 9000ден 12000 сомго чейин айлык. Ал 9000ден 12000 сомго чейин бул 7 ай, эң узак мөөнөт 7 ай окутат да. Ал эми бирок буну бир иштегенден кийин 3-4 айда эле, даже биринчи айда эле буну сактап алышат да. Себеп дегенде билимге болгон акча коротуу бул эч качан жок жөн кетпейт да. Албетте анын кайра актайт аны. Албетте. Эң сонун бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Убакыт учкан куш дейт экен. Сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элибизге дагы бир жолу куттуктоолоруңуз, өзүңүздүн сунуштарыңыз болсо айтып өтсөңүз болот. Рахмат дагы бир жолу чакырганыңыздар үчүн. Эмне демекчибиз? Азыркы күндө негизи мен бүт жаштарды ушул IT тармагына чакырып кетмекмин. Себеп дегенде IT тармагы күндөн күнгө өсүп атат, өнүгүп атат. Биздин негизги максатыбыз ушул Кыргызстанды, бул мигранттар мамлекети эмес, бул Кыргызстанды программисттер мамлекети деп дүйнө таанышын каалайбыз. Жана биз бул боюнча күндө эмгектенип келип атабыз. Азыркы күндө биздин пландарыбыз ошол Кыргызстан боюнча биздин окуу борборлорду жайылтуу жана миңдеген, 10 миңдеген, 100 миңдеген программисттерди даярдап чыгаруу. Себеп дегенде келечекте бул кесип мындан дагы талап жогору болот. Жана канчалык программист көп болсо, менин оюмча Кыргызстан ошончолук тез өнүгөт деген ойдомун. Жана Кыргызстандын келечектеги бирден бир баягы локомотивтеринин бири, бул баягы өнүктүрүп кете турган, бул менин оюмча бул IT тармагы. Ошол себептен эч бир ойлонуусуз азыркы күндө баардыгыңыздарды ушул IT тармагына окууга чакырат элем. Эң сонун алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик, дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетише бериңиздер. Бүгүн бизде конокто ушул Geeks IT компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Сулайманов Нургазы мырза болду. Сиздерде ушул IT боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, же болбосо окуйт элем деген болсоңуздар, анда экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе кийинки кезекте лимон жөнүндө кызыктуу сюжетке барып келсек.